Дагы бир жолу кутман таң ардактуу телекөрүүчүлөр. Таңкай пирамида көрсөтүүсү бүгүн кесип тандоо тууралуу сөз кылып жатабыз. Жана жогоруда сөз кылып өткөн кесиптердин катарында дагы бир кесип бар болчу. Бул кесип клипмейкерлик кесип. Музыкалык жана жарнактык кыска видео тасмаларды тартуучу адис. Кыргызстанда орто эсеп менен баардыгыңыздарга кызык болсо керек, $1000 бир клип жаратышат дейт. Мына ушундай маалымат бар экен интернет булактарында. Кыргызстанда жаралган клиптердин басымдуу бөлүгүн ким жаратат деген суроого эле ар бир экинчи кыргызстандык сөзсүз түрдө Эрнест Сыдыков деп жооп берет болуш керек. Мына ушул Эрнест мырза бүгүн Таңкы пирамиданын коногу. Кош келдиңиз, Эрнест мырза. Саламатсызбы, кутмандуу таңыңыз менен. Таңкы маанайыңыз кандай? Жакшы, бир аз кечиккеним эле болбосо, жакшы. Андан жакшы. Сонун, жакшы. Алгачкы эле суроону бергим келип турат. Негизи клип мыкты деңгээлде чыгыш үчүн бул ушул клипмейкер оператордон көз каранды болобу? Албетте, клип жакшы чыгыш үчүн ошол клипти тарткан режиссер, оператор, монтажер мыкты болуш керек деп ойлойм. Алар канчалык профессионалдуу иштесе, ошончолук деңгээлдеги клип чыгат. Демек, клиптин баягы мыкты деңгээлде чыгыш клипмейкер оператордон Жок болуш керек деп Бишкектеги байкелерден сураштырсам, бар экен да окуусу. Аны ойлонбой эле келип театр и кино факультетине кинооператор бөлүмүндө тапшырганмын. Ал жакта 5 жыл окуп, игиликти бүткөм. Андан жакшы. Эң сонун. Негизи эле мына ушул клип тартууда көп кишилер ойлошот, тиги камераны басып коесуң, анан Болду, калкыла берет. Астында басып койсоң эле мына ушул оператор, режиссер тартып берет деп ойлошот да, анын артында канчалаган эмгек жатканын түшүнбөйбүз. Бул кадр сыртында ополтоодо эмгек бар. Мына ушул клип тартууда практикаңызда, клип тартуу учурунда кадр сыртында болгон кызыктуу окуялардан бирөөсүн айтып өтсөңүз. Кызыктуу окуялар аябай эле көп болот. Жакында эле Айчүрөк Биманалиева эжебизге клип тарттык. Аябай тоолордун башынан, мөңгүлөрдөн тарттык. Анан менин жардамчыларым көп да жанында. Анан баягы койчу көп болсо, кой арам эле болуп, баарыбыз бири-бирибизге ишенип съемкага чыгып кеткен болчубуз. Анан барып актерлор бар, костюмерлер баарыбыз чыгып, ушун туннелдин өйдө жагына чыгып, көлгө чыккан болчубуз. Барып баштайлы деп эле камераны алып карасак, флешкасын унутуп коюппуз да. Мен да эстеп турмун, жардамчылар да баарыбыз бири-бирибизге
ошондой эле. Анан ошончо киши 2 машина алып чыкканбыз. Кайра баарыбыз түшүп, эртеси күнү кайра экинчи жолго чыгып, ушундай барачылыктар көп болду да. Мындай окуялар аябай эле көп болот. Негизи сизге ырчылар өзү кайрылабы ушул чыгармама, ырыма ушундай клип тартып берсең деп, же сиз ырын угуп анан ушул ырчынын баягы ырына жакшы бир клип тартсамбы деп өзүңүз да сунуштайсызбы? Жок, мен эми башында болушу мүмкүн. Башында бир-эки ырчылар менен иштешели деп кызыгып, ал убакта кандай десем, клиенттер дагы аз болот. Ошондой учурлар болгон. Анан азыркы кезде чын айтсам эч кимге деле сунуш кылбайм. Өздөрүгө бар эле өздөрү. Тескерисинче сизге келишет, очередке туруп. Сунуш кылып, очередке жазышып тартылышат азыр. Түшүнүктүү. Негизи эле Эрнис мырза бүгүнкү күндө аябагандай клип тарткан кишилер да көбөйүп кетти. Эгерде кимдин эле кымбат баалуу фотокамерасы болсо, ал өзүн продакшн студияда атап алышып, негизи кандай кишилер клипмейкер боло алышат? Кандай сапаттарга ээ болуш керек? Балким бул кесип бул оператор болуу негизи биринчиден билим керек. Билимден дагы мурда кишинин өзүндө талант болуш керек да. Мисалы, ырчылар деле ырдабай, окубай эле ырдап аябай жакшы ырдаган ырчылар көп. Ошол сыяктуу эле мен ойлойм, талант болуш керек депчи. Себеби азыр көптөгөн балдар бар, мен өзүм окуучуларым бар. Эч жерде мага окшоп окуган эмес, бирок аябай жакшы тартышат, өздөрүнүн көз карашы бар да. Ошол сыяктуу эле талант деп ойлойм. Демек, бул клипмейкерликте эле кадимки сүрөтчү сыяктуу өнөр талант болуш керек. Эгерде сен фантазияга бай болсоң, идеяларың жаралып турса, анда демек бир клип жаратсаң деле болот экен. Бирок негизи окуп койгон жакшы да. Билим керек сөзсүз. Билим керек. Мисалы, алардын операторлордон көбүнөн теория жагын сурасаң, көпчүлүгү билбей калышы мүмкүн, туура эмес сүйлөп калышы мүмкүн. Ошол жагын жок дегенде 2-3 жылдык курстарга барып окуп койсо болот. Эрнис мырза, айтсаңыз, бир клипти канча убакытта тартып бүтөсүз? Бир клип тартыш үчүн идея кылып ойлонгонго 1-2 күн убакыт бөлөбүз. Сценарий даяр болгондон кийин ал сценарийге выбор натуры деп коет. Ошол актерлорду подбор кылабыз, кайсы жерлерден тартылат, ошол жерлерди тандайбыз. Баарын даярдаганга дагы 2-3 күн убакыт кетип калат да. Анан съемка башталат, съемкага да 2 күн, 3 күн убакыт кетет. Ошентип бир клип баш аягы жакшылап иштесең 10 күндө даяр болсо болот. Бир жумадан ашык убакыт кетет. Ар кандай эми сценарийге жараша да. Кээ бир учурда бир күндө эле тартып койгон учурлар болот, бир күндө монтажын бүтүрүп койгон учурлар болот. Негизи мен билишимче клиптин баягы сюжеттик жана тректик болуп бөлүнөт го, ошондо сизге кайсыл жагын тартуу ыңгайлуу? Мага эки жагытын айырмасы жок. Сюжет менен деле тартып берем, трековый частын деле тартып берем. Түшүнүктүү. Медина билесиңби, бир кездерде теле тармагында, телеканалдардан жана интернет каналдарында эки эле кишинин клиптери, эки эле киши жараткан клиптер Кыргызстанда түшпөй аябагандай популярдуу болгон. Алардын бири мына ушул Эрнис Сыдыков мырза болсо, экинчиси Мирлан Саткынбаев. Мына ушул Эрнис мырза, кесиптешиңиз Мирлан Саткынбаев менен экөөңүздөрдүн мындай клип тартуу стилиңиздер эки башкача, мен байкашым боюнча. Экөөңүздөр атаандашасыздарбы? Ортоңуздарда атаандашуу деген болобу? Атаандаштык болбосо ийгилик жаралбайт деп айтат. Албетте, эми кандай десем, бири-бирибизге өчөшүп айкында атаандашуу болбойт, бирок жумуш жагынан кандайдыр бир негизде болушу мүмкүн. Алардын жумушун көрүп, ал менин жумушумду көрүп туруп мүмкүн. Бирок кантсе дагы ал бизден мурда чыккан клипмейкер, аны аябай сыйлайбыз. Мен окуп жүргөндө ошо Мирлан Саткынбаевтай клип тартсам экен деп аябай кандай десем максат кылчумун да. Андан кийин клип тартып баштаганда ал менен жолугуп, таанышып, кубанып, анын тарткан клиптери азыркы учурга чейин эң клипмейкерлер көп го азыр. Ошолордун ичинен эң баалаганым ошо Мирлан Саткынбаевдин клиптерин аябай жакшы баалайм. Негизи азыркы учурда клип тартуу батыш жакты турап кетти десем жаңышпасам керек да. Бул кандай ойлойсуз? Жакшы көрсөткүчтү көрсөтө алдыбы? Балким ырчылар өздөрү эске сунуштадыбы дегендей. Эми батыш жакты ар клипмейкердин өзүнүн почерки болот да. Мен мисалы батыш жакты өтө көп деле турбайм. Анан ырлардын стили болот, жанры болот. Ошого жараша дагы клиптер ошондой болот да. Анан мен көбүнчө ошол сюжет менен тартканга аракет кылам. Көбүнчө мага ошондой ырлар келип калат, билбейм. Сюжет менен көп
негизи таштырышат да сюжеттик мага. клиптер көбүнө эсе аудиториянын көп өзүнө чогулта алат. Өзүнө Ооба, тартып мисалы бир ырчы телевизор көрүп атканда бир эле жерде ырдай берсе аны элдер тажап калышы мүмкүн да. Ошон үчүн сюжет менен көбүрөөк эле тартканга аракет кылабыз. Мына ушул сюжеттик клиптердин сценарийин өзүңүз ойлоп табасызбы? Ырды Сценарийин эми баарын өзүм ойлоп табам деп айта албайм, бирок арасынан өзүм жазгандар да бар. Көбүнчө сценаристтер менен иштешебиз. Эң сонун бир жыл ичинде болжол менен канча клип тартканга жетишесиз? Балким өткөн жылы 2016-жылы канча клип тарттыңыз? Ой, ошо клиптердин так санын деле санап көргөн эмесмин, бирок былтыры бир инилерим санап көргөндө ошо 300дөн ашык чыккан, азыр уже бир жылдан өтүп кетти. Может 400дөн ашып калды. Негизи бир айда эми жакшылап иштесек 4 клип тартып койсок болот да. Бир айда. Анан орто шашпай иштесең 3 клип тартса болот. Сизге эркектер менен, мырзалар мененби же айымдар менен клип тартып иштешкен кайсынысы ыңгайлуу болот? Мага деген эркектер менен иштешкен ыңгайлуу. Себеби аялдардын эмелери көп болот го, макияж, ошо прическа жагы. Көп учур болот, жакшы кадрларды коем монтажга. Ал кадрларды көрүп, кадрды жактырбай, наоборот, өзүн жактырбай калышат да, айымдарчы. Прическам моундай болуп калыптыр, көйнөгүм, мурдум деп ошол сыяктуу. Кыздар аял заты бар эле ошондойбу? Мүмкүн да селфи жасагандан кийин деле 100 селфи жасап туруп, анан арасынан бирөөсүн ошол сыяктуу да. Кээ бирлери бирөөсүн деле удалить. Балким негизи кыргыз клиптери бүгүнкү күндө биздин клиптерди акыркы күндө аябагандай көп сынчылар айтып калышат. Аябагандай окшош, ар бир клипте эле ошол эле бийчилер, ошол эле балким КВН жылдыздарын кайра тартып беришет деп сындагандар да четтен чыгууда. Сиз бул пикирге кандай карайсыз? Негизи туура эле деп ойлойм. Биздин клиптер мисалы Өзбекстандын, Казакстандын клиптерине караганда көп эле артабыз да. Эми буга дагы эмне себеп болот? Бүт негизи съемка жаатына жүргөндөр жакшы билет. Съемкага канча каражат коротсоң дагы кете берет да. Чексиз да. Ошол сыяктуу эле биздин клиптерге бюджет аябай аз. Мисалы жакшы деңгээлде клип тартайын десең 4000–5000 доллар керек. Анан ырчыларыбызда андай акча баарында жок болуш керек, көбүндө жок болуш керек, баарында бар эмес. Анан ошол акчага келип эле такалат. Жакшы камералар менен, жакшы режиссер, художник, декоратор, клипмейкер, клип учурунда ушундай көп топ иштеген жакшы да. Ошолордун жоктугунан бизде клиптер аябай төмөн уровеньде чыгып атат деп ойлойм. Мисалы, мен Казакстандагы, Өзбекстандагы клипмейкер тааныштарым, досторум бар. Алардын иштегенин көрсөң, бир клипке оператору башка, режиссеру башка, монтажер, художник, гример, бүт баары башка, өзүнчө администраторлор менен иштешет, свет койгондор башка. А бизде болсо, бир клипке мен өзүм эле иштеп коем да. Өзүм режиссер болом, өзүм монтаждайм, өзүм уюштурам. Бир кишинин энергиясы ошончо нерсеге тарап кетет дагы. Жакшы деңгээлдеги продукция чыкпай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн каражатка эле келип такалат баары. Сизге ошол чет жактан биз менен чогуу иштешпейсиң деген сунуштар түштү беле? Казакстандан чет жактан жок, чет жактан түшкөн деле жок. Казакстанда ошо келип иштебейсиңби деп Казакстандын телевидениялары, биздин Кыргызстандын телевидениялары көп чакырышты. Анан ал жака Таразга чакырышкан, Алматыга чакырышкан. Анан азыр үй бүлөлүү, балалуу болгондон кийин булар таштап кетиш кичине мага кыйын болот да. Ошон үчүн ал жака барбай эле бул жакта иштеп атам. Түшүнүктүү, эң сонун. Акыркы жолу тарткан клибиңиз же болбосо азыр иштеп жаткан клибиңиз жөнүндө айта кетсеңиз кыска-кыска. Акыркы жолу чыккан клип Нурмат Садыровдун Кыргыз кыздары деген клибин тарттым. Андан кийин кече күнү дагы бир клип чыкты, Айчырек Иманалиеванын Махаббат көлү деген ырына клип тарттык да. Ошолор чыкты. Сиз өзүңүздүн кесиңизден эмне ала алдыңыз? Ой, мен өзүм кесибимен Толуктура. аябай көп нерсе алдым, аябай көптөгөн сабактарды алдым десем болот. Ошо кесибим артынан үй бүлөлүү болдум. Келинчегим менен тааныштым. Көптөгөн ийгиликтерге жетиштим.
Мына ушул үй бүлөлүү болдум деген сөзүңүзгө токтолгум келип турат. Демек келинчегиңизди мына ушул жумушуңуз клип тартып жатканда таанышкансыз. Негизи эми клип тартып атып тааныштым десем да жаңылышам. Мен негизи ошол окууда окуп жүрүп, ал актриса болчу, актерскийде окучу, мен операторскийде окуп, күнүгө фотосессия кылып атып эле таанышып кеткенбиз да. Сонун демек бир эле учурда кесип тандоо менен биз жана жогоруда айтып өткөндөй адам баласы эки нерсени тандоодо жаңылышпаш керек дейт. Кесипти туура тандасак, демек өмүрлүк жарды да, жолдошту да туура тандайт экенбиз. Эң сонун. Балким сизде ой болуп көрдүбү? Мисалы, орусиялык, чет элдик жана ырчылар менен иштешип көрөйүн деген, балким Тиматиден клип тартып бер деп сизге сунуш түшсө, кыялдасызбы ошону иштешсем деп? Бар эле бүт эле режиссерлор кыялдаган болуш керек. Менде деле кыялымда бар андай нерселер. Билбейм, эми Кудайдын жазганы болот да, мүмкүн болуп кетиши деле мүмкүн да. Чет өлкөдөгү кайсы шоу бизнестин өкүлү менен клип тарткыңыз келет? Ой. Ушул клип тартып берсем деп кайсы ырчыны, балким өзүңүзгө мен аябай кичүү көзүмөн Корниден группаны аябай жакшы көрөм. Бирок азыр деле жарымы бар, жарымы жок. Ошол группага тартсамбы деген ойлор болуп калат кээде. Билбейм, мындай ушуга тартсам деп деле ойлончу эмесмин. Ага убакыт деле жок окшойт. Негизи кыялданыш керек да, кыялдар орундалат сөзсүз. Албетте максат коюш керек, биринчи ошого жеткенге аракет кылыш керек. Негизи эле абитуриенттер, жаштар, азыр бизди көрүп аткан жаш окуучу, мектепти жаңы бүткөн окуучуларды кызыктырат болуш керек бул суроо. Клипмейкер болуу үчүн эмне кылуу керек? Алгачкы кадам сөзсүз түрдө камера сатып алуу керекпи, же болбосо билим алуу керекпи биринчи кезекте? Мына ушуну айтсаңыз. Эми клипмейкер болуш үчүн ошо жогоруда айтып өткөн эле биринчи кишинин ар жагынан өзүнүн кандай десем каалоосу болуш керек, кызыгуусу болуш керек. Экинчи, сразу эле камера алганын кереги жок деп ойлойм. Себеби мен 5-курска чейин камерам жок болчу. Жакшы окуп, ошо биздин окуубуз бар. Бизде ушул клипмейкерлердин окуусу жок, азырынча ачыла элек. Чет өлкөлөрдө бар, бирок Казакстанда, Турцияда, анан бизде кинотеатр и кино факультетинде кинооператор бөлүмү бар. Ошол жака барып окуса болот. Мен кесибим боюнча клипмейкер эмесмин, кинооператормун да. Кинооператор. Ошо кесибиңиз кинооператор экен. Өзүңүздө бир ойлор барбы алдыда? Бир чоң бир тасма жаратсамбы деген? Менин билишимче буга чейин сиз тасма да жаратып көргөнсүз. Тасма. Жок, мен жеке өзүм тасмамды тартып элекмин. Бирок ошондой ойлорум бар. Азыркы кинолордун көбүн көрөм, кыргыз кинолорун. Анан көбү жакшы, көбү кичине төмөн деңгээлде тартылып атат, кээ биркилер жакшы тартылып атат. Анан мен да ушундай жаман кино тартып койбоюн деп коркуп кээде тарткандан коркуп калам да. Бирок негизи пландарым бар. Буюрса кино тартсам аябай жогорку деңгээлде жакшы кылып тартсам деген ойлорум бар да. Кыргыз кинолорун айтып калдык. Мына ушул кээде төмөн, кээде бирөө жакшы деп атасыз. Кыргыз кинолоруна эмне жетишпейт? Балким эмнелерди үйрөнүшүбүз керек, дагы эмнелерди кошуу керек? Кыргыз кинолорунда эң негизгиси бизде звукорежиссерлор жетишпейт. Бүт кинону көрсөң эле озвучка жагы аябай слабый да. Анан монтажерлор, жакшы операторлор жетишпейт бизде. Таланттуу режиссерлор көп деп ойлойм. Түшүнүктүү. Кийинки суроо, Эрнис мырза, мына ушул клиптерди тартууда актер, актрисаларды кандай жолдор менен тандайсыздар? Балким кастинг өткөрөсүздөр, же болбосо кимдир бирөө айткандай тааныш тууган досторуңуздарды тартасыздар дегендей. Негизи биздеги кыргыздарда эме да, ырчылар келип, мен эжемдин баласы бар болчу, менин кошунам болчу деп көп айтышат. Анан мен көрөм, көңүл үчүн бир сүрөттөрүн көрүп коем, бирок ошол негизи болбойт деп ойлойм. Көбүнчө жакшы, бизде сонун жакшы актерлор бар, ошолор менен иштешкенге аракет кылабыз. Анан кастинг мурда, азыр эми интернет өнүгүп кетип атпайбы жылдан-жылга. Мурда жаңы тартып баштаган учурда интернет кичине анчалык өнүгө элек болчу. Ал убакта биз кастинг кылып, университеттерге барып, жарыялап, плакат илип, анан бир жерде студияда кастинг өткөрчүбүз да, кыздардын баарын чакырып алып. Азыркы учурда мен 2-3 жылдан бери
кастинг өткөрө элекмин. Азыр эми Instagram деген жакшы нерсе чыгып калып, ошол жакта эле кыздарды тандап, же болбосо кастинг болсо ошол жака жарыялап, баарын убара кылып чакырбай эле ошол жерден сүрөттөрүн карап тандап алып атабыз да. Бүгүнкү күндө мына ушул клиптерге тартылган кыздар көп клиптерде аябагандай сулуу кыздар болсо балким болот го, мисалы кыз аябагандай сулуу тим эле идеалдуу дейли, анан кээде мына ушул кыздар камеранын астына келгенде сүрдөп эметкен, жакшы кыйнап койгон учурлар да болсо керек. Менде аябай көп мындай случайлар болгон да. Кыздар тартынбасын деп. Инстаграм деген негизи жаман нерсе экен да. Коркунуч экен да. Мен 3-4 жыл ушундай окуя болду. Инстаграмдан сүрөттөрүн аябай жактырып, кээде видеолорун ачып көрсөң дагы жакшы да. Анан съемкага чакырсаң эле кичине башкачараак кыздар келет да. Анан же аларды кайра кетире албайсың. Ойлонуп айла жок тарткан учурлар болот. Макияж деген жаман нерсе экен. Түшүнүктүү. Эрнис мырза, эфирибизде соңуна убакыт учкан кош, соңуна чыгып барат. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай таң эрте биздин жаштар менен жана өзүңүздүн кесибиңиз жөнүндө кенен маалыматтарды бергениңиз үчүн. Ал эми сизге азыр убакыттан пайдаланып биздин телекөрүүчүлөргө кутман таң каалап кетсеңиз болот. Жана абитуриенттерге өзүңүздүн кеңештериңизди айтсаңыз болот. Жаңы 11 класстарды аябай түшүнөм. Алардын аябай башы ооруп турган учуру. Негизи бүтүрүүчүлөргө айтарым, жүрөгүңүздөрдө негизи ар жагыңыздарда эмнени каалап турса, эмнеге кызыксаңыздар, дал ошол нерсеге тапшыргыла деп айтар элем да. Себеби мен аябай көп окуяларды досторума көрөм, кызыкпай эле ушул окуу жакшы деп тапшырып алышат да, аягына чыкпай калышат. Ошон үчүн мен ойлойм, өзү бала эмнеге кызыкса, ошол жол менен кетсе, сөзсүз ийгиликке жетишет деп ойлойм. Анан сиздерге рахмат эфирге чакырганыңыздар үчүн. Ушунча клипмейкерлердин арасынан мени тандап чакырганыңыздарга аябай кубанып атам. Рахмат, Сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизге албан ийгиликтер. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.